Ayal dagы, erkek dagı жақшы көрөм seni. Sen canımsın. Sendей жашоо, senden başkası gelse, başkaça olup ketmek bile жашоом. Sen болгон үчүн жашоом оңолуп келатат. Sen болгон үчүн балдарым болду. Sen болгон үчүн момундай нерсе болду. Бардык жакшылык sen тараптан келди. Депти бири-бирине сөз айтып турган болсо, ошонун көбүнчөсүн аялдар айта турган болсо, машалла. Аллаху акбар. Бесер. Бас албаган эркек 4 аяқты басып кетет ай. Чын айтам. İslam'ın yolu ушундай. Musulmançılık ушундай. Başkaça эмес musulmançılık. Başkaçаны ойлогула. Силер ойлоп атасыңар, сезимдин баары кинодо экен деп. Жок. Сезимдин баары мусулманда, исламда. Кудай жүрөгүндө Кудайды сүйүп турган адамчы, Кудай жараткан пенде эмне үчүн сүйбөйт экен? Эмне үчүн сүйбөйт экен? Турган айткылачы. Балаң үчүн өлүп бергенге даярсың го, турабы? Бул сенин жүрөгүңдө ошо бала болгон жакшы көрүү сезим бар экен мигиз атат да, турабы? Сен сүйөсүң ошол баланы. Эми ошол экөө бир баланы жараткан себеп болгон, жарышка себеп болгон эркек менен аял киши бирин ошо баланы жакшы көрө тургандай жакшы көрө турган болсо, кантип ошол үйдө уруш талаш болсун? Бирин оорчулук келген болсо, бирөө кечирип, бирөөнөн бирөөсү кечирип кое турган болсо, кантип ал бактылуу болбосун ал үй бүлө?